Азыркы президентке жакын, ага берилген жана анын ишенимдүү адамдарынын бири катары айтылып келет. Жашоосунда Алладан башка эч кимге ишенбейт. Идеал туткан адамы Абсамат Мусалиев. Сооронбай Жээнбеков Кыргызстандын саясий айдыңындагы каракулчалык бир тууган Жээнбековдордун алтынчысы. Улуусу саясатка көп аралашпаган, илим менен жүргөн кантөрө Токто Маматов болчу. Жалал Абаддагы экономика жана ишкерлик университетинин президенти, илимдин доктору, профессор эле. 28 апрелде оорудан улам каза болуп калды. Ортодо эки кыз Алтын жана Гүлайым Шариповалар бар. Төртүнчүсү Искендер Шарипов. Ал 28 жашында Ош облусунун прокурору болуп, мыкты юрист катары бааланганын аймакта айтып келишет. Бешинчиси Жусупбек Жээнбеков, Кыргызстандын Кувейттеги элчиси. Жетинчи кыз бир тууган Атыргүл Жээнбекова. Сегизинчи Жогорку кеңештин төрагалык кызматын тапшырып берген Асылбек Жээнбеков. Экс-спикерден кийин бир кыз Жылдыз Жээнбекова. Кенжеси Жыргалбек Жээнбеков учурда айылда ата-эненин учугун улап кичим экенин дешет. Буга чейин бир тууган Жээнбековдордон Жусупбек Шарипов 2005-жылы президенттик көзүн алып чыккан. Саясий күрөштө Курманбек Бакиев добушту бөлүшкүсү келбей, өз ара сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында Жусупбек Шариповду Сауд Аравиясындагы жаңы түзүлгөн элчиликке дайындаган. Бир тууган Жээнбековдор, бир тууган Матраимовдор менен да өтө жакын ымалада экендиги айтылып жүрөт. Жээнбековдор мамлекеттик кызматта иштеген соң тапкан ташыганы декларацияга кириши шарт. Сооронбай Жээнбеков мамлекеттик кадр кызматында иштеп турганда 476.920 сом тапкан. Жакын туугандары 3,6 миллион сом табышкан. Сооронбай Жээнбековдун МТС-80 тракторлору 176,4 гектар жер участогу бар экенин жазган. Үйү, дачасы жана соода павильондору бар. Туугандарынын жайыттары 76,6 гектарды түзөт. Ошондой эле батирлери бар. Мурдагы парламент төрагасы Асылбек Жээнбеков 2015-жылы 2,058,312 сом тапкан. Үйүнүн аянты 1,5 чарчы метр, 12,700 чарчы метрлик имараттары бар. 3,5 чарчы метрлик кафе-рестораны бар, 9,000 чарчы метр айдоо аянты бар. Элчи Жусупбек Шарипов 2015-жылкы декларациясы боюнча $50,621,000 киреше тапкан. Жогорку кеңештин бир нече жолку депутаты болгон. Ошол кездеги эл өкүлдөр палатасында агрардык маселелер боюнча комитетти жетектеген. 58 жашта, бир кыз, бир уулу бар. Балдары үй бүлөсүн эл көзүнө алып чыгууну каалабайт. Депутаттыктан 2007-жылы айыл чарба министри кызматына өткөн. Министр кезинде басылмалардын бирине жалдырап мамлекетти карап тура берген менен пайда жок. Эл дыйкандар өздөрү кыймылдаш керек деп айтканы бар. Мамлекеттик жооптуу кызматта узак отурганы бул Ош облусунун губернаторлугу. Азыркыча айтканда өкмөттүн Ош облусу боюнча өкүлчүлүгү. Бул 5 жыл ичинде жетекчилик ишмердүүлүгү коомчулукта ар кыл бааланып келет. Кыргыз коомчулугунун эсинде калганы Жогорку кеңеште премьер болуу менин түшүмө да кирген эмес деген сөз болгон. Жогорку кеңеш Сооронбай Жээнбековдун премьер-министрликке талапкерлигин колдоп берген. КСДП партиясы Сооронбай Жээнбековдун президенттикке талапкерлигин бир ооздон колдоду. Ошентип мураскер операциясы Кыргызстанда расмий башталды.